Жыл сайын дүйнөдө 27 миллион адам кулчулукка кабылат экен. Ал эми алардын эркиндигин сатып, кулчулукка кабылткан, ошол иш менен алектенген кылмыш чөйрөсүнүн тапкан кирешелери $10 миллиард барабар экен. Тилекке каршы мындай кара статистикадан Кыргызстанда кур эмес. Ооба, Кыргызстанда ушундай адам сатуу маселелери менен алектенген эл аралык уюмдардын иликтөөсүнө караганда жылына 5000ге жакын адам кулчулукка кабылышат. Бүгүн биз ушул теманы талкуулайбыз. Алда дагы жарым саат бою бизден алыстабаңыздар. Кулчулуктун ар кандай формаларына кабылган дагы бир каармандар тууралуу сюжет бар. Ошону көрүп алып, андан кийин талкуубузду улантсак. Я пострадала от сексуального рабства. Перед таможней, получается, они меня ударили по голове, и я потеряла сознание. Пришла в себя, уже выехали, уже были в Казахстане. В общем. Привезли нас в Алмата. Привезли в подвал, там открыла двери женщина. Тогда нам эта женщина объяснила, что нас продали, оказывается, в сексуальное рабство. Через 3 дня подряд они вот будешь, я отказывалась, мне сломали руку. Я все равно, даже руку сломав, я не испугалась и начала, боролась все равно, отказывалась. Меня просто-напросто потом приехали 2 мужчин, здоровых таких, вытащили, посадили в машину, увезли куда-то и выкопали такую яму, сказали, мы живьем тебя здесь похороним. Я согласилась, я проработала в течение 2 лет. Анан 2010 жыл 26 августтун 26-сында мага звонить этип, 25-inde мага звонить этип, сага билет чыгарып атам. Мен Бишкектен барып алдым билетти, учуп кеттим самолетто. Эртемен таң атпай жетип бардым ал жерге. Жетип барганда квартирага кирдик. Квартирага кирсек, эч ким эле жок болчу экен. Андан кийин эле 3 кыз кирип келди. Кыска юбка кийген. Мен кайра эле өзүм успокаивать кайра эле суроо бердим. Анан айттым, ушундай иш дедилер. Жок, мен кайра кетем деп бийлеп туруп алдым. Кухняга чыгып кеттим, бийлеп. Ошо Миша дегенге чалып, келиңизчи, бул кыз сизди чүч алып атат, мына кошунун азы мени чакырып коет деди. Анан о Миша келди, мени алып кетти. Кер токой жерге келди, дарактар көп, паркка мындай иштеке жок да, үпү иштеке жок, токой да, дарак толка. Ошол жерге барып өлө сабап ташташты мени. Анан өзүм жалдырап ыйладым, майли барып иштейм, ыйлабырсың, майли мага буруңуз ачысынчы. Менин бир балам бар, апам бар, эч ким жок башка. Апарып койгула, кайра иштейм, макул билеттин акчасын төлөп берип, анан кетем деди. Сайда деп иштеп жүрдүм, 3 ай иштедим. Жерден качып чыктым. Нурбек мырза, биринчи сизден баштайлык. Ушул миграциянын улуу толкуну башталгандан тарта эле адам сатууга бөгөт коюу үчүн бир топ иштер жүргүзүлүп келет. Ошол чек аралардан тарта массалык маалымат каражаттары деле айтып жатышат. Андан сырткары сиздер дагы бир топ маалымат каражаттарын чыгарып элге таркатуудасыздар да. Ошого карабастан эмне себептен ушул адам сатуу маселеси күндөн күнгө өрчүүдө? Тарыхка кайрылсак, орто кылымдарда кулчулук күч алып турганда бир кулдун азыркы баа менен баасы $35,000 болсо, азыркы учурда мына адамдын баасы андан абдан аз. Жанагы идиш аяктын баасындай эле болуп калган. Эгер орто кылымдарда кул ээлеген бай манап кулду жакшы карап, себеби ага көп акча короткон, анан ошонун иштеген акчасын кайра кайтарып үчүн кулга көбүрөөк көңүл бурса, азыркы учурда кулчулук менен иш кылган кылмышкерлер кул адамды адам катары көрбөй, буюм катары көрүп, каалаган убагында ыргытып жиберип, башкага алмаштырып, ушундай иштер жүрүп атат. Бул иш менен күрөшүүгө бир топ инструменттер, анан жанагы өзүнчө бир иш-араларды көрсө болот да, эгер мамлекеттер чечкиндүү кадамга барышса. Негизи өткөн жылы АКШнын МАМ департаменти дагы өзүнчө бир баяндама жасаган экен. Анда ушул дүйнөнүн 186 өлкөсүндө адам сатуу менен күрөшүү кандай жүрүп жатат деген деп айтылган экен. Ошондо ушул Борбор Азия мамлекеттери 3-топко кириптир. Анда адам сатуу маселелерине өтө жакшы иштер болбой жатат, бирок аракеттер бар деп айтылыптыр да. Чындыгында ошондой жетиштүү иштер болбой жатабы Кыргызстанда маселен?
Кыргызстанда деген акыркы жылдарда билебиз, биз баягы миграция боюнча көбүрөөк иш болгон жок. Адамдарды тышкы рыноктарга ишке орноштуруу боюнча агенттиктер бар. Ошолор боюнча иш жүргүзүлбөй жатат. Жумушка орноштуруу боюнча агенттиктердин ишин жөнгө салуу, бир адам сатуунун алдын ала турган бир инструменттердин бири деп эсептейбиз да. Азыркы учурда болгону бир 4-5 эле лицензиясы бар агенттиктер бар. Эгер идеалдуу ситуацияны караганда ошондой агенттиктер көп болсо жакшы болот эле да. Себеби дегенде алардын лицензиясы канчалык көп болсо, алар баягы өкмөттүн көз амалынын астында болот дагы, аларды контролдоо, алардын ишин карап туруу жеңил болот. Меры принимаются, я не сказал бы то, что Чаралар көрүлүп атат. Жеке уюмдарга лицензияны канчалык көп берсек, ошончолук жагдай жакшырат деп айтпас элем. Мындай болгондо бир күндүк отурумдук уюмдар түзүлө калышы ыктымал. Андыктан азыр бир гана ишкананын лицензиясы бар. Мындан сырткары бизде чет өлкөгө жумушка орноштура турган борбор бар. в связи я могу сказать то, что сейчас на данный момент только одна фирма частная имеет лицензию. Также есть у нас центр трудоустройства за рубежом. Өкмөттүн каражаты жетпейт баардык 500 000 кишиге кызмат көрсөтүүгө. Жеке агенттиктердин ишин жөнгө салса, атайын мыйзам чыгарып, анда жеке агенттиктер өкмөткө жардам берет дагы, жанагы 500 000-ин жок дегенде бир 60-70% легалдуу каналдар аркылуу кетсе, анда жанагы адам сатуу проблемасын төмөндөтсө да болот эле да. Бирок тилекке каршы жеке агенттиктер иш өнүкпөгөндүктөн, өкмөттүк уюмдардын каражаты жетпегендиктен көбүнчө адамдар өз алдынча кетүүгө. Негизи ошол агенттиктерге лицензия берүү, жаналарды текшерүү миграция боюнча департаменттин көзөмөлүндө? Да, мы проверяем, выдаем лицензии на... Ооба, биз текшеребиз. Чет өлкөгө ишке орноштурчумун дегендерге лицензияларды беребиз. Бирок оңду солду эле лицензия бере бербейбиз да. Фирмам, которые не соответствуют, которые там приведут двоих человек, говорят, вот мы учредители. Бирок ошол эле учурда көптөгөн уюмдар лицензиясы жок иштешет да. Мыйзам демекчи, ушул жылдын башында эле өкмөт атайын программа план кабыл алды, ушул 2013-2016 жылдарда адам сатуу менен күрөшүү боюнча. Буга чейин деле мындай программалар болуп келген. Анан кийин Батыр мырза, айтсаңыз, ушул программанын натыйжасы, иштеп кетиши канчалык ишенсе болот ошого? Анан мурунку программалардан эмнеси менен айырмаланат? Ну, эта программа отличается тем, что в ее разработке приняло участие очень много организаций. Эми бул программанын айырмасы аны көптөгөн уюмдар биргелешип иштеп чыкканында. Ар бир пункту дыкат иштелди. Ал тургай биометрикалык паспорттор боюнча да пункт бар. Биз эми аны аткарууга аракет кылуудабыз. Мындан сырткары өкмөт тарабынан атайын план бекитилген. Установлен план мероприятий. То есть программа, и вторым пунктом постановления правительства было утверждена и программа, и план. А негизи ошол жазылган, айтылган сөздөр кагазда эле калып калбайт деп канчалык ишенсе болот? Сколько это будет в наших силах? Күчүбүздүн болушунча, колдон келишинче алдыга коюлган программаны аткарууга аракет кылабыз. Айрым максаттарыбыз ишке аша баштады. Анткени эл аралык уюмдар менен кызматташууга кирише баштадык. Между международными организациями. Батыр мырза, сиздин айтканыңыздан мен программа кабыл алыныптыр. Анан ал программага бир нече өкмөттүк структура ишке ашырат экен, жана мурдагыдан айырмаланган программа деп эле түшүндүм да. Элге конкреттүү кандай жардам көрсөтөт? Ушул жерден айтып кетиңизчи. Мына программанын алкагында мондай консультация беребиз. Мондай кылмышкерлерге чараларды көргөнгө жолдомо беребиз атайын органдарга деп. Конкретно по пунктам я вам сейчас перечислить не могу только прочитать. Абдан бир керектүү жерлерин гана. Эң башка бир 3-4. Ну, я говорю то, что это будем создавать все-таки больше. Көбүрөөк ведомстволор аралык ишти камсыздайбыз. Күч органдары эл аралык уюмдар менен биргеликте иштөө. Кулчулуктан жабыркаган адамдар үчүн реабилитациялык борборлорду көбүрөөк ачуу. Поставлена цель еще открыть все больше и больше реабилитационных центров пост того, как реабилитации пострадавших в результате торговли людьми. Мамлекет кабыл алган программага катар эле бейөкмөт уюмдары дагы элге мындай жардам бергиси келип өздөрүнүн түрдүү кеп кеңештерин жүргүзүп келет. Бул жерде бизде азыр конокто бейөкмөт уюмдун өкүлү, айтсаңыз кандай кеп кеңештерди берип келесиздер? Ошол кеп кеңештерди кантип алса болот?